Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Биз силер менен мурунку сабакта Борбордук Тянь-Шань менен таанышканбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Борбордук Тянь-Шаньдын жаратылыш аймактары. Бүгүнкү сабакта сабактын жүрүшүндө Теңир тоо кыркасы, Эңгилчек тоо кыркасы, Жеңиш чокусу, Саржас дарыясы жана Мушкетов мөңгүсү, Саржас өрөөнү, Эңгилчек өрөөнү менен таанышасыңар. Борбордук Тянь-Шань бийик тоолордун катарлаш жатышы, мөңгүлөрдүн тутумдаш жатышы, тоо аралык кууш капчыгайлуу өрөөндөрү менен өзгөчөлөнгөн аймак. Борбордук Тянь-Шань эң чыгышта жатып, бийик тоолуу жергебистин эң бийик чокусу жайгашкан аймагы. Жергебистин эң бийик чокусу болгон Жеңиш чокусу менен дагы таанышып алалы. Жеңиш чокусу Тянь-Шань тоо системасындагы эң бийик чоку. Какшал тоо тизмегиндеги чоң ала тоо тоосунда жайгашкан. Бийиктиги 7439 метр. Чоку бүт кар, мөңгү менен капталган. Төбөсү тайпак, плато түрүндө. Негизинен силурдун, сланец тектеринен турат. Бийиктиги 1943 жылы аскер топографтары тарабынан аныкталып, Советтик армиянын фашисттик Германияны жеңишинин урматына аталган. Чокуга алгачкылардан болуп 1956 жылы 30 августта Абалаков жетекчилик кылган альпинисттер чыккан. Жеңиш чокусу менен таанышып алдык эмеспи балдар? Суроого көңүл бурабыз. Кан Теңир тоо массивин кайсы саякатчы ачкан? А. Пржевальский, Б. Семенов-Тянь-Шанский, В. Ферсман, Г. Шакальский. Кана балдар, Кан Теңир тоо массивин кайсы саякатчы ачкан деп ойлойсуңар? А. Пржевальский, Б. Семенов-Тянь-Шанский, В. Ферсман, Г. Шакальский. Кана балдар ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Кан Теңир тоо массивин ачкан саякатчы кайсы деп ойлойсуңар? Семенов, Тянь-Шанский саякатчысы Кан Теңир тоо массивин ачып, же болбосо негизинен Борбордук Тянь-Шаньда чоң изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Орустун көрүнүктүү географы, европалык окумуштуулардын ичинен биринчилерден болуп, Тянь-Шань тоолоруна 2 ирет саякат жасаган. Ал Борбордук Тянь-Шаньдагы Кан Теңир чокусун ачып, анын бийиктигин аныктаган. Ага чейин бул чоку Борбордук Тянь-Шаньдагы эң бийик чоку катары эсептелип келген. Тянь-Шаньдын чыгыш бөлүгүндөгү Кан Теңир тоосунун бийиктиги 7000 метр деп Семенов Тянь-Шанский аныктап кеткен. Кан Теңир тоо тоому Борбордук жана чыгыш Тянь-Шаньда жайгашкан. Негизги бөлүгү Кыргызстандын, чыгыш жана түштүк капталдары Кытайдын, түндүк капталдары Казакстандын аймагына кирет. Батышынан Саржас жана чыгышынан Мусарт өрөөндөрү, түндүгүнөн Текес, түштүгүнөн Тарим ойдуңдары менен чектешет. Же болбосо Теңирдин, асмандын каны, падышасы, же болбосо асман мелжиген тоо деген маанини түшүндүрөт. Бул аймактын тарыхый дагы мааниси абдан чоң. Бул аймакта кыргыздар байыркы убактан бери эле мекендеп келишкен. Кан Теңир тоосунун эң бийик чокусу бул Кан тоо. Тянь-Шань тоо системасындагы эң бийик чокулардын бири. Мамлекеттик чек арада 12 километр аралыкта Жеңиш чокусунан 18 километр түштүк тарапта жайгашкан. Кан Теңир тоо тоомунун бийик чокусу Кан тоо 6695 метр бийиктикте. Чоку пирамида түрүндө, капталдык, тик, кар токтобойт. Чоку жергиликтүү элдерге эчактан бери эле белгилүү болгон. Алыстан көрүнгөн чокуну Ысык көл, Текес, Сары жаздык кыргыздар Кан тоо деп аташкан. Баян көлдүк казактар Олуя чоку деп аташкан. 1755-1780 жылдары Оренбургда түзүлгөн картада ал Кан тоо, Гара хан деп аталган.
тоолордун каны падышасы деген маанини түшүндүрүп, көп илимпоздор тарабынан изилденип келген. Эмесе Теңир тоо менен таанышып көрөлү. Теңир тоо. Теңир тоо Кан Теңир тоо тоомунун борбордук бөлүгүндөгү кырка тоо. Борбордук Тянь-Шанда меридиан кырка тоосундагы чатыр чокусунан башталып, батыш тарапка броненосец аскалуу учугуна чейин созулуп, түндүк жана түштүк эңгилчек мөңгүлөрүн бөлүп турат. Узундугу 38 километр, туурасы 6-9 километрге жетип, бийиктиги 6000 метр. Эң бийик жери 6995 метр бийиктиктеги Кан тоо салыштырмалуу бийик тоо. Түштүк капталы тик, түндүгү жантайыңкы келип, мөңгү өрөөөндөр менен тилмеленген. Палеозойдогу мраморлошкон акиташ, кристалдуу сланец стектеринен жана аларды жиреп жаткан гранит, диориттен турат. Мөңгүлөрүнүн жалпы аянты 132 километр квадрат. Теңир тоонун батыш этегинен Мерцбахер көлү орун алган. Тоо толугу менен гляциалдык, нивалдык алкакта жатат. Альпинизм өнүккөн. Теңир тоо менен таанышып алдык эмесе, кийинки жаратылыштык аймак бул эңгилчек кырка тоосу. Эңгилчек кырка тоосу борбордук Тянь-Шандагы Какшал тоо тизмегине кирген тоо. Эңгилчек тоо кыркасы. Эңгилчек кырка тоосу. Эңгилчек кырка тоосу борбордук Тянь-Шанда жайгашкан. Какшал тоо тизмегине кирет. Сары-Жаз капчыгайынан Бозкыр кырка тоосуна чейин созулат. Узундугу 60 километр, туурасы чыгышында 12 километрге чейин жетип, батышында 5-7 километр гана түзөт. Орточо бийиктиги 5100 метр. Эң бийик жери 5722 метр бийиктеги Шакальский чокусу. Диагонал түрүндө жаткан ат жайлоонун өрөөнү эңгилчек кырка тоосунан экиге бөлүнөт. Батыш бөлүгү анча бийик эмес, 4200 метрге чейин жетет. Мөңгүсүз. Чыгыш тарабы туташ жактан кар жана мөңгүлөр менен капталган. Генезистик тиби боюнча горст антиклинал. Эңгилчек кырка тоосунда Силур мезгилинде пайда болгон чөкмө жана жанар тоотектери, Девондун акиташ катмарлары, Пермдин гранит интрузиясынын массивдери жана көп дайка кездешет. Эңгилчек тоосу менен таанышып алдык. Мынакей ушундай эле дагы бир тоо кыркалардын бири болгон бул борбордук Тянь-Шандагы Кайыңды тоо кыркасы. Кайыңды кырка тоосу борбордук Тянь-Шандагы Кайыңды жана Көө кап сууларынын аралыгында жайгашкан. Меридиан кырка тоосунан бөлүнүп, Сары-Жаз капчыгайына чейин созулат. Узундугу 66 километр, эң жазы жери 14 километрге чейин жетет. Орточо бийиктиги 4900 метр. Эң бийик жери 5771 метр. Рельефи Альп тибиндеги, капталдары капчыгайлуу, токту колоттуу. Чыгыш тарабы бийик, мөңгүлүү. Батыш тарапка карай басаңдап, Кара Арча ашуусунун жанында 3000 метрге чейин жабыздайт. Андан батышка кайра бийиктеп 5000 метрге чейин жеткен Үч чат Кумар тоосу менен бүтөт. Негизинен палеозой заманында пайда болгон чөкмө жана магма тоотектерден турат. Этегинде Ниагендин конгломераттары, кырларында Герциндин гранит диорит интрузиялары. Азыркы мезгилде да тез көтөрүлүп жаткан антиклиналдык зона. Борбордук Тянь-Шандагы тоолор негизинен Жергебистин эң бийик тоолуу, мөңгүлүү аймагы гана болуп эсептелбестен, бул аймактагы тоолор бири-бири менен тутумдаш жаткандыгы менен дагы айырмалангандыгын көрдүңөр. Эмесе балдар, бул аймактагы негизги тоолордун аралыгында ири капчыгайлуу өрөөөндөр менен
тилмеленип турат. Мына ошолордун бири болгон Эңгилчек өрөөнү. Эңгилчек өрөөнү Эңгилчек тоо жана Сары Жаз тоолорунун аралыгындагы кууш капчыгайлуу өрөөн бул Эңгилчек өрөөнү. Эмесе Эңгилчек өрөөнү менен дагы таанышып көрөлү. Эңгилчек өрөөнү. Эңгилчек өрөөнү Борбордук Тянь-Шанда Кан Теңир тоо томунун батыш тармактары Сары Жаз жана Эңгилчек тоо тоолорунун аралыгында чыгыштан батышка карай созулуп терең капчыгайды ээлейт. Узундугу 106 километрге чейин жетет. Эң жазы жери 3 километр. Аянты 1739 километр квадрат. Ал эми ал аймактын ичинен 949 километр квадрат аймагын мөңгү ээлейт. Таманынын эң бийик жери 2500-3000 метр. Төр жагы экиге айрылып, түндүк жана түштүк Эңгилчек мөңгүлүү өрөөндөрүн түзөт да Меридиан кырка тоосуна чейин созулат. Эки айрылыштын ортосундагы орточо бийиктик 6000 метрден ашкан Теңир тоо жатат. Борбордук Тянь-Шандагы тоолор бири-биринен кууш капчыгайлуу өрөөндөр менен тилмеленип, ал өрөөөндөр мөңгүлөр менен капталып жатат. Эмесе кийинки суроого жооп бергенге аракет кылалы балдар. Суроо: Тарим дарыясын түзгөн дарыя кайсы деп ойлойсуңар? А. Эңгилчек, Б. Темир суу, В. Көөлү, Г. Сары Жаз дарыялары. Кана балдар, Тарим дарыясын түзгөн дарыя кайсы деп ойлойсуңар? Кана балдар, ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Тарим дарыясын түзгөн дарыя бул кайсы? Эңгилчек, Темир суу, Көөлү, Сары Жаз. Кана балдар, ушул варианттардын ичинен Тарим дарыясын түзгөн дарыя кайсы деп ойлойсуңар? Тарим дарыясын түзгөн дарыя бул Сары Жаз дарыясы. Сары Жаз дарыясы бул Сары Жаз өрөөнү аркылуу батыш тарапка агып, оттук суусу куйгандан кийин түштүккө бурулуп, ири кырка тоолорду кесип өтүп, Тарим түздүгүнө чыгат. Ал Какшаал тоосунан өткөндөн кийин, Темир суу кошулгандан кийин Жаркент дарыясы менен биригип Таримди түзөт. Демек, Тарим дарыясын түзгөн дарыя бул Сары Жаз дарыясы. Сары Жаз дарыясы Борбордук Тянь-Шандагы суусунун молдуулугу боюнча Кыргызстанда Нарын дарыясынан кийинки экинчи орунда турат. Ал Семенов мөңгүсүнөн башталат. Алабында 24,10% мөңгү жайгашкан. Анын аянты 2635 километр квадрат аянтты ээлеген мөңгүлөр. Жалпы суунун узундугу 282 километр. Кыргызстандын аймагындагы узундугу 197 километр аралыкка созулат. Аянты 12900 километр квадрат. Суусунун чыгымы суу кирген убактарда 1000 метр куб секундасына агат. Бул суунун эңкейиштиги 9-10 метр, 9-10 метрден 25-30 метрге чейин жетип, агымы өтө ылдам жана шараккан суу. Гидроэнергия ресурсуна бай, бирок азырынча пайдаланылбайт. Анын алабында 70ден ашык көл бар. Алардын эң ирилери Мерцбахер жана Балтыр бешик. Мерцбахер көлү Кан Теңир тоомунун батыш капталындагы бийик тоо көлү. Немец саякатчысынын атынан коюлган. Көл чанагы деңиз деңгээлинен 3304 метр бийиктикте. Бул көлдүн өзгөчөлүгү байламтасы мөңгү менен тосулуп, андан оңурулуп кулаган муз сыныктары көлдүн үстүндө калкып жүрөт. Август-сентябрь айларында көл чанагы сууга толот. Бирок бул аймактагы түштүк Эңгилчек мөңгүсү бузулганда, ал жарака аркылуу 5-7 күндүн ичинде эле агып чыгып кетет дагы, көлдүн чанагы суусуз калат. Ал эми андан аккан суу Эңгилчек суусуна куят. Бул аймак мөңгүлөргө дагы абдан бай.
Алардын ичинен эң чоң мөңгү түштүк эңгилчек жана түндүк эңгилчек мөңгүлөрү. Бул мөңгүлөр жалгыз гана Кыргызстанда гана эмес, Орто Азиядагы ири чоң мөңгүлөрдүн катарына кирет. Бул аймактагы дагы бир эң чоң мөңгүлөрдүн бири болгон Мушкетов мөңгүсү менен дагы таанышып көрөлү. Мушкетов мөңгүсү Орто Таш мөңгүсү. Борбордук Тянь-Шандагы бутактанган татаал өрөөн дибиндеги мөңгү. Сары Жаз жана Адыр Төр кыркатоолорунун тутумдашкан жеринен башталып, чыгыштан батышка карай созулуп жатат. Узундугу 20,5 километр, туурасы 1500–1800 метрге чейин жетип, аякты 75 километр квадрат. Муздун калыңдыгы 250 метр. Эки кыркатоонун аралыгында кууш өрөөндө жайгашкан. Батышы деңиз деңгээлинен 5440 метр. Этеги 3440 метр бийиктикте жатат. Кар чегинин бийиктиги 4150 метр, тескей беттерде 3950 метрге чейин төмөндөп, күнөстүү беттерде 4400 метрге чейин көтөрүлөт. Бети өңгүл-дөңгүл, чуңкур, жаал, жаракалар менен өтө татаалданган. Этегинин 5 километрдей жери Марена катмару менен туташ капталган. Мезгил менен алдыга тез жылып кетүүчү мөңгүлөрдүн катарына кирет. Акыркы жолу 1957 жылы алдыга жылган. Мөңгүдөн Сары Жаздын сол куймасы Адыр Төр тоосу башталат. Мөңгү Орто Азияны изилдөөчү орус геологу Мушкетовдун атынан аталган. Борбордук Тянь-Шань негизинен мөңгүлөргө абдан бай экендигин көрдүңөр. Бирок ошого карабастан акыркы мезгилдерде мөңгүлөр эрип, мөңгүлөрдүн запасы азайып бара жатат. Борбордук Тянь-Шань өзүнчө жаратылыштык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып, өзүнчө физикалык, географиялык районду түзгөндүгүн көрдүңөр. Негизинен бул аймак бийик тоолуу, мөңгүлүү, капчыгайлуу өрөөндүү аймак, өтө суулуу аймак болгондугуна карабастан, бул аймак негизинен кыш мезгилдеринде жайыт катары колдонулган аймак катары билебиз. Теңир тоо кыркасы, Эңгилчек тоо кыркасы, Жеңиш чокусу, Сары Жаз дарыясы жана Мушкетов мөңгүсү, Сары Жаз өрөөнү жана Эңгилчек өрөөнү менен таанышып алдык. Негизинен бул Борбордук Тянь-Шандын негизги өзгөчөлүгү бийик тоолуу болгондугунда, мөңгүлөрдүн ири запасы жаткандыгында, тоолор бири-бири менен тутамдашып, алардын бөлүп турган капчыгайлуу өрөөөндөр мөңгүлөр менен капталып жаткандыгында, бул аймак негизинен жалпы калк үчүн жайыт катары кеңири колдонулат. Кийинки сабакта биз ички Тянь-Шань менен таанышабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.